Welcome back, dear colleagues. Today we will speak about how to write a paragraph for the body of an essay. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Бүгүн биз сүйлөшчү тема эссенин негизги бөлүгүндө параграфты кантип жазуу керек. Today you will learn about how do you start the paragraph, how long is a paragraph, how many ideas do you include in one paragraph, how do you conclude a paragraph. Бүгүн сиздер ушул видеодон параграфты кантип баштоону, анын узактыгы канча болуш керек, бир параграфта канча идея камтылыш керек жана параграфты кантип жыйынтыктоо керек деген суроолорго жооп ала аласыздар. Paragraph is a short part of a text, usually it's 5-10 sentences, that deals with one idea which is stated at the beginning and then developed with examples and details. Paragraph бул текстин 5-10 сүйлөмдөн турган кыска бөлүгү жана анын ичинде бир гана идея камтылат. Бир параграфта бир гана идея камтылат жана параграфта башында берилген киришүүдө берилген идеяга мисалдар берилет жана ошол идеянын детальдары берилет. The sandwich method. Imagine that this sandwich is a paragraph. Now we will come to the components of a paragraph. Topic sentence, a sentence that expresses the main idea of the paragraph. This is topic sentence. Supporting sentences with details, specific, relevant, and appropriate information that explain the main idea in depth. These are all supporting sentences with details. Concluding sentence, a sentence that summarizes the main idea of the paragraph. Also, this is concluding sentence. Ошол информацияны андан ары ачып берет жана ошол нерсе топик сентенске байланыштуу бүт детальдар. Жана бул concluding sentence, астындагы булочканы concluding sentence деп элестетиңиздер. Бул жерде topic sentence'те берилген идеяны биз жыйынтыктайбыз. Бир ойго алып келип жыйынтыктайбыз. Бул метод sandwich method деп аталат. The sandwich method. Now you have to draw a line between each definition and the correct part of the sandwich paragraph diagram. Now look at these definitions and here look at the sandwich. Бул сиздерге тапшырма, бул сэндвич жана бул жакта берилген аныктамалар. Ушул аныктамалар сиздин оюңузча бургердин кайсыл жеринде жайгашыш керек? Мындай сызыктар менен, стрелкалар менен көрсөтүп сызып койсоңуздар болот. Эгер сиз могул сүйлөмдү, аныктаманы topic sentence деп ойлосоңуз, стрелка менен көргөзүп койсоңуз болот. This is the
answer is over task. Бул эми ошол мен берген тапшырманын жообу. Неке. Sentence that express the main idea of a paragraph, specific, relevant, and appropriate information that explain the main idea in depth. Бул topic sentence негизги параграфтын ичиндеги негизги ойду билдирүүчү бул topic sentence. Бул болсо детальдар ошол topic sentence'тин тереңирээк берет ошол ойду, Андан кийин a sentence that summarize the main idea of the paragraph. Параграфтын негизги оюн жыйынтыктаган сүйлөм бул concluding sentence болуп эсептелет. Улантабыз. A comparison of paragraph structure in Slavic languages, Asian languages, and in English дейт. Бул жерде сүрөттү байкаңыздар. Сүрөттү караңыздар. Бул жерде славян тилдериндеги, Азия тилдериндеги жана англис тилиндеги параграфтын структурасы көрсөтүлгөн. This is the English structure, this is the Asian structure, and this is Slavic structure. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетсеңиздер болот. Эмне үчүн мындай? Бул структураны сиз кандай түшүндүңүз? How do you understand this structure? Slavic, Asian, and English. Now let me explain the difference between three structure. Эми азыр 3 структуранын сиздерге түшүндүрүп кетейин. Slavic structure. Славян тилдеринде эссе жазууда мындай баштап келеткен дагы эссенин анан кандайдыр бир себептерден улам эле башка темага өтүп кететкен дагы, андан кийин кайра ошол өзүнүн темасына кайтып келет, андан кийин жыйынтыктайт экен. Ал эми Азия тилдеринде болсо, мына биз сөздү өзүңүздөр билесиздер, кыргыздарда. Сөздү алыстан баштап айландырып келебиз, бизге бир нерсе, бирөөдөн бир нерсе сураганда дагы сөздү алыстан баштайбыз. Бирдекени жазып атсак ошонун тарыхына кайрылып кетебиз, анан кийин келип анан кийин негизги темабызга өтүп жыйынтыктайбыз. Ал эми англис тилинде болсо, баштаганда түптүз жол менен кететкен дагы түптүз жыйынтыктайт экен. Демек, биз эссе жазганда эгер орус тилинде жазып атсак, структураны карманышыбыз керек. Эгер кыргыз тилинде жазып атсак, өзүбүз көнгөндөй жаза беришибиз керек. Ал эми англис тилинде эссе жазып атканда биз структурадан чыкпашыбыз керек. Себеби биздин эссебизди окуган адам, англис тилиндеги эссенин структурасын билген адам окуйт да. Ошондо биз мондай стилде жазып койсок, анда ал дальше окубайт. Ага бул нерсе кызыксыз. Англичандар, американецтер мондай сөздүн токотер жеринен баштайт, Биз дагы ошондой кылып жазышыбыз керек экен. Now I will give you task 1. Read the 3 paragraphs given on topic role of technology in education. Decide which paragraph follows. The Slavic, the Asian, or the English. Эми сиздерге тапшырма, мен сиздерге 3 параграф берем. Биринчиси, бул экинчиси, жана бул үчүнчүсү. Ушул the role of new technology in education деген, жаңы технологиянын билим берүүдөгү ролу деген темада жазылган параграфтар булар үчөө тең. Окуп чыгыңыз, жана бул славян стилинде жазылганбы, азиат стилинде жазылганбы, же болбосо англис стилинде жазылганбы, ошону аныктап бериңиз дейт. Сиздер комментарийге жазып койсоңуздар болот, же болбосо өзүмө түз байланышка чыгып, тапшырманын жообун WhatsAppка жазсаңыздар болот.
I think this video was useful for you. Thank you for your attention. Goodbye. Сіздерге пайдалы болды деп үміт қылам. Көңіл бұрғаныңыздарға чоң рахмат. Көрішкенше.